Саламатсызбы, Алмаз мырза, пандемия учурунда тойлор токтоп калды. Эмне менен алектенип жатасыз? Пандемия учурунда бир эле чыгармачыл адамдар эмес, дүйнө эли кыйналды. Кыргызстандын бардык жарандары үйдө отуруп калды. Көптөгөн жумуштар токтоду. Элдин көбү иши жок калды. Албетте, тойлор токтоп, биз деле эл катары үйдө болуп калдык. Ырчылар көбүнчө элдин жакшылыгына кызмат кылып калдык эле, чынында той токтоп калган оор эле болду. Бирок Instagram, YouTube сыяктуу социалдык тармактарда реклама коюп дегендей бир аз оокат кылып жаттык. Эми чынын айтканда буга чейинки тапканыбызды коротуп, ошонун арты менен эл катары күн өткөрүп жатабыз. Ооруп айыктык дегендей, айтоор эл менен кошо кыйналып жашап жатабыз. Өлкөдөгү олку-солку абал чыгармачылыгына таасирин тийгизген жокпу? Кыйынчылык учурда саясий олку-солку болуусу бизге деле терс таасирин тийгизди. Өзүмдү айтсам, сахнада жүргөнүмө быйыл 10 жыл толду. Күйөрмандарыма 10 жылдык концертимди берүүнү пландап келдим эле. Тилекке каршы азырынча токтоп калды. Эл аралап концерт берип сахналаштар менен аларга жагымдуу маанай тартуулап келчү эле алда токтоду. Ал эми клиптерди акырындык менен тартып жатабыз. Азыр социалдык тармактарда хайп жаратуу күч алды. Жаш кыздын сага болгон таарынычын кандай кабыл алдың? Хайп жаратуу Кыргызстанда да күч алып кетти. Негизи эле менин атыман көп хайп жараткандары болот. Албетте, аларды түшүнөм. Демек, мен коомдун чордонунда турат экем. Буга сүйүнөм. Мени жазып койгулачы дегендердин катарында эмес экем. Ал эми жакында Instagram баракчасына тараган жаш кыздын хайпын кабыл алдым. Ал кыз менен көпчүлүктүн шаарында сүрөткө түшүп коюп турмун. Кийин уктум, ал кыз менин атымды жамынып, кээ бир сайттарга интервью берет элем деп чыгыптыр. Кыскасы, ал кыз менин атымды сатып, өзүнүн баракчасына катталуучуларды чогултуп алды. Ал эми сүйүктүүм тууралуу айта турган болсом, өзүмдүн баракчама расмий түрдө жарыялайм. Аты таанылган адамдардын артынан кара пиар коштоп жүрөт. Мындай абалга кабылганыңды Аты таанылган адамдын артынан кара пиар коштоп жүрөт. Мындай абалга кабылганда кабалың. Эми атын таанылгандан кийин анын артынан түшкөн ар кандай кептерди көтөрө билиш керек экен. Аны жакшы түшүнүп калдым. Азыр мен тууралуу сайттарга бир ушактар чыкса көп деле маани бербейм. Анткени ал ушактын чын жалганын мен өзүм билем. Андай ушак сөздөргө көнүп деле калдым. Бир нерсени айткым келет. Кээде сүйлөгөн сөзүң бурмаланып, айрым сайттардын рейтинги үчүн коомго таптакыр туура эмес маалыматтар кетип калат. Өзүм тууралуу маалыматты өзүм жаңылыктардан угуп таң калып калган күндөрүм болот. Же жакындарымдан угуп, ага жооп бере албай калган учурлар кездешет. Албетте, алардын рейтинг көтөрүп, катталуучу жыйнаганына каршы эмесмин. Бирок менин аброюма шек келтирген, чектен чыккан жалган маалыматтар болуп калууда. Кээде тема ичиндеги маалымат менен дал келбей калып чырдашкан учурлар да болот. Мындай каралоолорго каршы мыйзам чегинде жооп берүүгө белсенип жатам. Азыр юристтер менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Кийинки мага карата жалган маалыматтарга бөгөт коем. Маектешкен Дамира Салиева, Булак компромиске ije.